Жылда 5 тонналап көмір жақшылық быйыл. Сон. Элдер башында отоплениесі жоқ, нарыны қандай, от жақпай қандай жашоо болот. Сарсанып болуп аткан действительно. Мен өзүм деле ишенбей быйылкы кышты таң калдым мындай суук болуп атса. Быйылгы суук болот. Анан сонун эле ушундай эле жүрдүк. Обойлор сыйрылат, мустак болот дегиле гана мына бир да обой сыйрылган жок, баары орду менен турат. Муну алдаттың дегендер да көп болду. Мынча акчаны берип саласың. Анан алдап кетпейт бекен дейт. Алдап кетсе ушул үй турат бере дедим. Тура? Үй айтылган срокто бүттү. Жыргап эле калды апам. Бул үй сага болбойт дегендерге мына ушундай болот дейт. Мен Өмүралиев Самсыбек, Нарын районунда Өбөл айылынын тургуну. Былтыр 2022 жай айында Адекс курулуш компаниясына үй баштадык эле. Ошол баштаган үйүбүз мына бүтүп, жаркырап жашап атабыз. Анан үй под еврого чейин 1 ай 23 күндө бүткөн. 1 ай 23 күндөн кийин евросун баштадык. Евросун дос балам 10-15 күн ичинде бүттү. Ошо менен 2,5 ай ичинде ушул үйдү толук бүтүп кирип кеттик. Анан бүгүн ойдо жок жерде отурсак уларга көзү келип калыптыр. Муну 3-4 күн Бишкектен иштеп жүрүп араң жолуктум эле. Бүгүн өзү ушинтип келип ал акыбалыбызды сурап атат. Быйыл кыш суук болду байке. Кандай чыктыңар деп. Бизден нарында жылда эле ушундай суук да Уларбек. Жылда ушундай суук болот. Кудай шүгүр, жылда 5 тонналап көмүр жакчылык. Быйыл бир тоголок көмүр жакпай чыктык да Кудай буйруса. Мына үйдү көрүп атасыңар, кандай жылуу бир отопление жок. Болгону бир 15 квадрат жерде пленочный теплый пол коюп койгонбуз. Айына бир 1,5 груба көбүрөөк жаксаң 2000 сомго чейин чыгат. Уруксат сурайт, кирип көрсөк болобу? Кел кирип көр. Анан кирип алып колун жабат да, мен от жакпай ушунча комната жылып атабы деп. Жылыйт да. Таң калып кетип атышты. Таң калып кетип атышты, аябай таң калышты. Тиягына киришет, биягына киришет. Паровойду карашат, паровой каякта отоплениесі. Отопление жок, без отопления десең. Жылда 5 тонналап көмүр жакчылык быйыл. Сон свет өчкөндө деле маселе жаралбайт экен. Күндүн кылчып ичине башы чыккандай эле бүтүп жылып алат. Элдер башында отоплениесі жоқ, нарыны кандай, от жақпай кандай жашоо болот. Сарсанып болуп аткан действительно. Анан кары жашап баштаганда жүрүп эле болду. Аны ишенди да ошондо. Мен өзүм деле ишенбей быйылкы кышты таң калдым мындай суук болуп атса. Быйылгы суук болот. Анан сонун эле ушундай эле жүрдүк үйдүн ичине. Жыпжылуу. Бир тоголок көмүр жакпай эле. Өзүмдүн улуу айкеме нарынга салып бергенде, ошол улуу айкем даже мага ишенбей, ой, мен деген көмүр коюш керек, кантип көмүр жок дедиле да. Ана мен улуу айкемде өзүмдүн эң улуу айкем айткан, эгер үшүп калсаңыз, ошол отоплениянын акчасын жеке мен өзүм көтөрүп берем дегем да. Үшүп калдым деп мага жалоба кылсаңыз, кире бериңизчи десем, анан кирип 3-кыш кыштап атат. Анан алдыга аябай таң калып, ишене албайт эле да. Ал эми атам улуу киши да. Атам ишенбей койгон да, анан улуулугуна салып туруп отопление койдуртуп алган да. Анан колдонгон жок бирокчу. Анан кийин айтып атпайбы, сен негизи койбой эле койт дең да анда. Көбү таң калат, бул 20 сантиметр болсо. Анан биздики 1,5 кыш коет да. 1,5 кыш коюп атат да. Бул 20 сантиметр. Анан ишенбейт да, конечно. 20 сантиметрден суу өтүп кетет депчи. Анан өтсө гана быйыл өтөт эле ушул суукта. 45ке чейин чыгып атты бизде. Жыпжылуу, жайкысын салкын. Жайында күзүндө кирип жашадык да. Сон мына кышта быйыл биринчи кышты өткөрдүк. Үшүбөй, шишибей эле сон нормальный эле. Обойлор сыйрылат, мустак болот дегиле гана мына бир да обой сыйрылган жок, баары орду менен турат. Жашынакай эле. Кирип, чаап, тээп, анан сүзүп көрмөгөн ишенбейт. Тешип кетпейби депчи. Суу өтүп кетпейби деп анан келип көрүп ишенип анан жашагандан кийин анан ишенебиз да. Чейин ишенбейбиз. Салдырам деген кишилер көп. Сен кыштасаң эле салдырабыз деген. Анан
акча маселесине келип такалат эмеспи? Канча бүт эле келип тяпян карайттан канча бердиң? Канча кетти я депчи. Бүттү дегенде. Сен 2 бөлүп бер дедиң, биз 2 бөлүп бердик, туура? Анан алдап кетпейт бекен дейт. Алдап кетсең ушул үй турат бере дедим. Туура? 1 ай 23 күндө срок. Кандай айтты ошо сроктор менен келип атты балдарчы. Өздөрүнүн техникалары бар экен, бүт бир мык, бир шуруп алып бербейсиңер. Болду саласың десең анан койчай дейт. Ошол акчанын ичинде бар депчи. Бар ошол акчанын ичинде. Скидка бар да. Скидка бар үчүн ошондо арзаныраак болуп түшүп атат. Мисалы үчүн бир гипсокартонду мен мисалы үчүн 450 сомго алсам, силер балким 350 сомго аласыңар. Маселе ошондон жарылат да, ошондон алдык. Бишкектен бияка доставка кылса КамАЗ 35-40 миң сом алат услугасына. Анан карабайсызбы? Жолдон эле отурат. Мисалы үчүн могу тамга 5 КамАЗ келди. Сен техникаң 5 тап келди мен эсебим боюнчачы. Анан 5-өөнү эле эсептеп көр. 35 миңден 40 миңден минимальный. Канча сом кетип атат? Жол керек эле. Муну чапсам тешип кетет го дегендер болду. Чаап да көрдү. Муну чапса тешилип кетет го депчи. Бүтпөйт го дегендер. Анан муну алдаттың дегендер да көп болду. Муну чакчаны берип саласың. Өз бир туугандардан да башталды. Алдап кетет эми берип коюп 1-2 күн кечиксе эле алдап кетет деп. Үй айтылган срокто бүттү. 1 ай 20-25 күндө бүтөт дегенсиң. Ошол күндө бүтүрүп берди. Балдарга рахмат, күн түн деп иштеп атты. Сонун убагы менен. Тапылдап көп бала келбейт, 2ден 3дөн. Баары таза тыкан. Сөздөрүңө бүт сылык жооп берет. Баары шарты менен болот да. Сонун. Буюрса, биз эми өзүбүз тараптан дагы компаниянын биздин жамааттын атынан да силерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Себебинен да биз көп курулуш кылабыз да. Анан көп учурда адамдын ниетине жараша да болот да. Бирок адамдын ниети таза болуп, өзү дагы мындай жайбаракат болсо, иши дагы ошол деңгээлде бүтөт да. Анан Кудай буюрса силер дагы биздин балдардындай биз толугу менен тамак ашын, жеткизүү, строительдерди толук өз суюштурабыз да. Бирок ошого карабастан дагы коюн койдой союп берип, тамагын берип, балдарды мындай аябай жакшы караганыңыздарга мен өзүм жамаатыбыздын атынан терең ыраазычылык билдирем да. Баары иштеп атса кантип тамак жасап бербейсиң? Жасап бериш керек. Жылуулап төшөгүн берип атат. Эчтекенин кереги жок дейт. Ошого карабай берип атат да. Бериш керек, салдырып атабыз да мындай килтеген ак өргөгө кирип атсак. Баардыгы шарты менен болот баасы. Условия бүт ичинде. Сонун болуп калды. Жыргап эле калды апам. Эшикке чыкмай жок. Жаш өткөн сайын жылуу нукту эметип калып турбайбы? Жылуу болсо деп. От жакпайт, жылуу. Мына ушул үй башталып атканда тең туш деген болот, дос деген болот, кошуна колуң деген болот. Көп ренжитти да. Бул үй мустайсың, үшүүсүң 20 сантиметр болсо, анан 1 айда эле, 1,5 айда эле бүтүп калып атса. Кандай биз 5 жылда араң салып атсак, сен 1,5 айда эле саласың. Бул үй сага болбойт дегендерге мына ушундай болот үй. Сонун баары шарты менен. Ысык суу, мустак суу, туалет, ванна, душ, кухня, конок үй өзүнчө дегендей. От жакмай жок. От жакмай жок. Как что салдыргыла. Улар беке.